Саламатсызбы Келчин Өкөч. Азыркы учурда коомдо президенттин ысырапкорчулук боюнча жарлыгына карата дагы да болсо кызуу талкуулар жүрүп жатат. Анан ушул жарлыкка карата имам милициялар сөөк коюуда мал союлбасын деген тыюуларды жасап жатышат. Президенттин жарлыгын кандай сыпаттайт элеңиз? Кыргыздын каада салты, үрп адаты, ырым-жырым жөрөлгөлөрү бул кыргыздын каны менен жаралган, жаны менен жашаган нерсе. Каада салт, кыргыздын салты, бул кыргыздын анты, кыргыздын баркы, кыргыздын наркы. Бул кыргыздын жашоо эрежеси, кыргыздын кодекси, же болбосо бул улуттун улуу мурасы, улуттун уставы, же болбосо жоголбос элдин, жолборс элдин жоосу десек болот да. Бул кыргыздын эң ыйык нерсеси. Анан ага болгон кастык, бул ага болгон пастык дегеле, бул биринчиден кыргыздын каада салтына, үрп адатына, ырым-жырым жөрөлгөлөрү тетиги каардуу компартиянын убагында дагы сакталып жашап келген. Эчен деген кылымдарды ашып келген, ушул күнгө чейин жашап келе жатат. Анан ага кандайдыр бир тоскоолдукторду жаратуу, же болбосо бөгөт коюу, бул суу кечпеген нерсе, бул биринчи нерсе. Экинчиден президенттин жарлыгы ысырапкорчулук боюнча бул каада салтка карама каршы келбейт. Буну президенттин жарлыгы ал жалпы ысырапкорчулук жөнүндө айтылса, баягы чала молдо, дин бузарлар, чала сабат акимдер, участкойлор президентти бир заматтын ичинде жалпы элге жаманатты кылып салды. Бири дагы ошол жарлык менен таанышкан жок. Азыр мына биз бардыгыбыз эле жамандык, жакшылыкка барып жүрбөйбүзбү? Сөөктү узатуу аземдерине барып жүрөбүз. Ошол жерге участкой менен айыл өкмөтү, акимдер келип алып туруп, сен жылкы сойбо, бул президенттин жарлыгына каршы чыгып калат, сага эртең айып салынат деп. Ушу таң калам да, ушу чала сабат акимдерге, губернаторлорго, жана начальник милициядан кайсы жеринде жазылып турат? Мен мисалы 2-3 жерге себеп болду, ошо таласта бир 2 жерде ошо участкойлор келип алып президенттин жарлыгын ишке ашырышыбыз керек, анан соң ким айтты силерге? Силер жакшылык кылам деп каршылык кылып атасыңар. Силер жаманатты кылып президентке саботаж кылып атасыңар. Президенттин 3 беттен турган жарлыгында бир дагы жеринде жылкы сойбосун, кой союсун, 2 кой союлбасын деген жер жок. Барбы ошондой нерсе? Жок. Анан экинчиден ал мыйзам эмес. Мыйзамда ал кодекс. Кодекс гана айып сала алат. Азыр эгер кайсы бир жерде сөөктү акыркы сапарга узатканда ошол жерге барып туруп бирөө штраф сала алабы? Сала албайт. Сотко барса ала алабы? Ала албайт. Анткени жок да. Ал мүлк, ал өзү билет. Эмнени соёт, кандай кылып коёт сөөктү. Сөөктүн ээси дагы, малдын ээси да башка нерсе. Ага мамлекет кийлигише албайт. Президент Садыр Нуркожоевич айтып атат. Ушул ысырапкорчулуктун алдын алуу боюнча фатваларды чыгаргыла, мамлекеттик катчы түшүндүрүштөрүн жүргүзгүлө деп. Мына ошондой эле нерсе жазылган. Анан кайдагы нерселерди айтты. Мына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов аябай жакшы айтты. Айтты ошо силер президентти жаманатты кылдыңар деп. Бирок бул нерсе бүгүн дагы уланып атат. Бүгүн дагы уланып атат. Дагы деле элдин арасында аябай каршылык болуп атат. Эки ортодо баягы президент жаманатты кылып койду да. Ошол кишинин жарлыгы деп эмне деген гана сөздөр жүрүп атат. Азыр элдер кайсы жерге чогулат? Жамандыкка чогулат, анан жакшылыкка чогулат. Бүт жерде ушул сөз айтылып атат. Ысырапкорчулук ал башка нерсе. Ысырапкорчулук деген ал таптакыр жалпы мааниде түшүнүш керек болчу. Комплекстүү подход кылыш керек болчу. Анан кийин президентти ошо каада салтка каршы болуп коюп, жаманатты кылып коюшту. Ысырапкорчулук деген эмне? Ысырапкорчулук деген бул сен балаңа 100 000 сомго айфон алып берсең, бул ысырапкорчулук. Сен балаңа кымбат боло машина алып берсең, бул ысырапкорчулук. Анан сен атаңдын малын сойсоң, бул ысырапкорчулук эмес да. Кыргыздын сөзү бар да. Атанын малы балага мал болбойт деген сөз. Анан кандай болот? Мисалы, атасы керес айтып кетти баласына. Мен өлгөндө муну кара жылкыны карашыма соёсуң, нону башыма коёсуң депчи. Ал бала атасын мурасын аткарыш керекпи, же жанагы молдо менен участкойдун талабын аткарыш керек? Албетте атасынын керезин аткарат. Акыркы керезин аткарат дагы соёт. Анан жини келсе тиги сойбо десе, керек болсо сени кошо соём дейт. Мына ушундай каршылык алып келет атпайбы? Бул жакшылык алып келбейт да, бул каршылык деген. Анан дегеле
мындайда ысырапкорчулук деп атпайбы. Ысырапкорчулук сөйөктү койгондон болбойт. Сөйөктү койгондо бир жылкы сойлот ашып кетсе, андан кийин тамак тартылат. Ал эми тойлор деген бул ысырапкорчулук. Ал жерде 5-6 салат кылат, 3 тамак кылат, артисттерди жалдайт, тамадалар жалдайт, видео камера бардыгын жалдайт. Мына ысырапкорчулук артарат. Эң негизги ысырапкорчулук бул мыногу Куран окутуу. Кыргыздын каада салтында Куран окутуу деген жок болчу. Мына жерге коюп келгенден кийин бир базардан кийин шаарга келип Куран окутат дагы, ана конверт алат. Туурабы? Андай жок болчу да. Илгери кыргыздын каада салтында сөөк чыккан жерге барып Куран окутуп, же болбосо жайына барып, бейитине барып Куран окутуп кетчи. Мына ушунуга тыюу салса болот. Мына ушуну тыйгыла силер. Сөөктү койгон жерге тыюу салбай. Ал баары деле соет, баары деле коет. Анткени сөөктүн ээси баласы, малдын ээси да баласы. Өкмөт анын атына чөп алып берген жок, жем алып берген жок. Анын атасын баккан жок, караган жок, ооруп атканда. Анан атасын жерге койгондо ал киши өзү билет эмнени коет, эмнени соет. Ага мыйзам менен бөгөт кое албайсың. Ал кылат баары деле. Аны каада салтты эч качан мыйзам менен бөгөт койгон эмес, тоскоолдук жараткан эмес. Тетеги атам замандан бери ушул. Анан кийин аш тойлор мына каада салт дейбиз. Мен жакында эле мына баса Ысык көлдө бир зыйнатка бардык. Ошо аза күтүү тажиясына бардык. Мамлекеттик катчы барды менен кошо. Аким болду ошол жерде, губернатордун орун басары болду. Кадимки деле жылкы союлду. Ал жерге бир дагы участковый же болбосо неме келген жок. Ошолор менимче жылкы этинен жеп кетти болуш керек. Эч ким эчтеке деген жок. Анан кайдагы эле жерге барып эле баса калып эле силер сойбогула, силер президенттин жарлыгына каршы чыгып атасыңар деп туруп, президентке каршы чыгарып атат. Каршы чыгып атырсың дегендер. Мына ушунун өзү туура эмес нерсе да. Мен дегеле каада салтты кастарлашыбыз керек, улуу мурастарды урматташыбыз керек. Буну жанагы фатва чыгарганда дагы ушулар чыгарып коюп алып туруп, анан кийин жерлерде мына жума күнү бардык силер жума намазга мечиттерге барып атпайбы? Ошол жерлерде имамдардын бардыгы эле ошо ажоостун жарлыгы чыкты деп алар деле түшүнгөн жок, окуган жок. Мал сойбоду бир да жерине жазылган жок. Жылкы кой деген бир дагы пунктуна жок. Жок, мына 6-пунктун окула, 4-пунктун окула, 5-пункт мамлекеттик катчыга, муфтийге тапшырма берип атат, сунуш берип атат, ушуларды жаза кыла деп атат. Анан ал жерде бир гана сөөк коюу жери жок. Ал жерде салтанаттар, үйлөнүү үлпөттөрү, сүннөттөрү баардыгы жалпы ушуларга ысырапкорчулук маселесин карагыла деген гана нерсе болчу да. А болбой эле башал жанагы бир калса башал эле чыгып калышты. Мына ушунун өзү туура эмес кадам болуп атат. Ошонун айынан президентке аябай элдин каршылыгы күчөп кеткени бул чындык, бул факт. Кайсы жерге барба ушуну айтып атат. Ушуну талкуу кылышып атат да. А бирок мамлекеттик катчы, өкмөт башчылар бул жөндө ушу губернатор акимдерге тапшырма бериш керек болчу да. Алар силер саботаж кылып атасыңар деп. Эмне үчүн айтпай атат бүгүнкү күндө? Демек өкмөт дагы президентке каршы чыгып атат анда. Өкмөт башчы өзү Ысык көл гостиницасын буздурганда барып туруп койду сойдуруп атат, койдун жанында турат го. Ал эмне түлөө өткөргөн бул каада салттын же ырым-жырым эмеспи? Ырым-жырым да. Анда эмнеге өкмөт башчы өзүнө болот да башкаларга болбойт? Анан айтып атпайбы жанагы министрлер, депутаттар силер үлгү болгула деп атат. А бирок 2 жылкы 3 жылкы сойдон чыкты. Ысырапкорчулук деген таптакыр башка жакта да. Кымбат кийим кийсең, кымбат машина алсаң, кымбат айфон алсаң, мына ысырапкорчулук. Кымбат той өткөрсөң, анан кийин жана түштөнүү деген бар. Кыргыздын салтында түштөнүү деген жок болчу. 10-12 койду союп салат. Ал жейилбейт. Ал ошол жерден барганча жолдо эле баштын багаждатар эле көгөрүп кетет, жыттарып кетет. Мына ошолорду тойдош керек. Анан кийин эч кандай мыйзамы жок эле баса калганды мен өзүм туура эмес көрөм да. Бул боюнча негедир жергиликтүү бийлик дагы, аким губернаторлор дагы, өкмөт дагы иш алып барган жок. Жарлыкты ажо чыгарып койду, жаманаттысын дагы чыгарып койду. Тигилер болсо эч нерсе билбегендей турушат да. А бирок жерлерди карагылачы. Жерлерди караса, кайсы бир жерлерде ай барнар. Биз өзүбүз билебиз, аксакалдар мына чүйдө өткөндө бир зыйнатка бардык. Куалап эле чыгышты. Өзүбүз билебиз, канча мени соебуз, мени коебуз, өзүбүз билебиз деп коюшту. Мына ушунун баардыгы келип, айланып келип туруп, өкмөттүн шалакылыгы, же болбосо өкмөттүн караңгылыгы, же болбосо өкмөттүн түздө-түз президентке болгон саботажы деп айтам. Чоң рахмат пикириңизге.